Баткендеги базарга өрт өчүрүүчү автоунаа кире алган жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү кызматы Баткен облусундагы башкармалык менен 13 декабрда Баткен шаарындагы Борбордук базарда күтүүсүз машыгуу өткөрдү. Мындай машыгуу быйылкы жылы 4-чү жолу уюштурулуп жатканына карабастан, базарга кирүүчү негизги жолдор ачылган эмес. Машыгууга сатуучулардын көңүл кош мамилеси да жолтоо болгон. Мындай тоскоолдуктардан улам өрт өчүрүүчү автоунаа дээрлик 1 сааттай базардын ичине кире алган эмес. Тилси жоонун алдын алууда ага каршы күрөшүүдө 1 саат эмес, 1:20 убакытта маанилүү. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулары сатуучуларга жана базардын жетекчилерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өрт коопсуздук эрежелерин сактоонун зарылдыгы боюнча нускама өтүштү деп билдирди министрликтин басма сөз кызматы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги базар, соода борборлору жана башка жайларда өрт коопсуздугун сактабаган ишкерлерге айыппулдун өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштаган мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосунда. Ага ылайык 3000 кишиден көп иштеген субъекти өрт коопсуздугу сакталбаса 1 миллион сомдон жогору, 1000 кишиден көп субъекти катталса 500 000 сом айыппул салынат. Кыргызстандагы Дордой, Ош, Кара Суу жана башка базарларда өрттөн соодагерлер миллион сом чыгаша тарткан учурлар катталган. Булак Азаттык. Билетти 3000 сомго сатып алышкан. Бишкекте Харе Кришна кыймылынын мүчөсү жыйында кармалды. Бишкектеги мейманканалардын биринин залында Кришна аң сезим коому же Харе Кришна кыймылы деп да аталган сектанын функционерлеринин мыйзамсыз иш-аракеттери аныкталып, бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 2024-жылдын ноябрында Бишкек шаарында аталган сектанын мүчөлөрү тарабынан Кыргызстандын 300гө жакын жаранынын катышуусу менен конференция уюштурулган. Катышуу үчүн билеттер 1000 сомдон 3000 сомго чейин сатылган. Ал эми катышуучулардын көпчүлүгү уюштуруучулардын диний сектага катышы жана иш-чаранын диний мүнөзү тууралуу кабардар болгон эмес. Жергиликтүү сектанын жалдоочулары чет өлкөлүк миссионерди тартуу менен коммерциялык сессияларды, өзүн-өзү тазалоо, өзүн-өзү өнүктүрүү боюнча психологиялык курстар жамынып, иш-чараларды мезгил менен уюштуруп турушкандыгы аныкталган. Иш-чаралардын жүрүшүндө сунуш жана манипуляция катары психологиялык таасир этүү ыкмалары, ошондой эле жеке жана жамааттык түрдө медитация, мантрларды ырдоо жана жашыруун диний ырым-жырымдар активдүү колдонулган деп айтылат маалыматта. Мыйзамсыз диний иш-аракеттерди уюштуруучуларга карата 120 000 сом айыппул салынды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бу Ак Илбирсти эл аралык күнүн кабыл алды. Буунун башкы ассамблеясынын тийиштүү резолюциясынын негизинде 23 октябрь Ак Илбирстин эл аралык күнү катары кабыл алынды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Муну менен Бириккен Улуттар уюму президент Садыр Жапаровдун Ак Илбирстин эл аралык күнүн белгилөө демилгесин колдоп берди. Бул тарыхый окуя Кыргызстандын Борбор Азиядагы кайталангыс табиятты сактоо боюнча аракетинин глобалдык маанисин ачыктап турат. Мындан ары бийик тоолуу экосистеманын символу болгон Ак Илбирстин эл аралык күнү катары белгиленет. Ак кар көк музду, асман тиреген тоолорубузду байырлаган Ак Илбирс баштаган ажайып кооз жаратылышыбыздын баркына жетели. Бап эстеп сактайлы, урматтуу замандаштар, деп жазат Аскат Алагөзов билдирүүсүндө. Сентябрь айына буунун башкы ассамблеясында 79-жыйынында өлкө башчы Садыр Жапаров Ак Илбирс регионунун туруктуу өнүгүүсүнүн символуна айланганын айтып, аны сактоо боюнча Кыргызстандын аракеттерин тизмектеген. Ошондой эле өткөн жылы мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ак Илбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн 300дөн ашык унаа айып короого киргизилди.
чет өлкөлүк номурлуу унааларды текшерүү уланууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Башкармалыктын издөө бөлүмү бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы менен өлкө аймагында Абхазия, Орусия жана Армения өлкөлөрүнүн номуру менен жүргөн унааларды текшерүүнү улантып, аныкталган мыйзам бузуу фактылары үчүн айып короо жайына токтотушууда. Биргелешкен рейдтик иш-чаранын алкагында өлкө аймагында өлкөбүзгө мыйзамсыз киргизилген 300дөн ашуун унаа айып короо жайына токтотулду. Мурдагы башкы прокурор Асанбек Шаршеналиев акыркы сапарга узатылды. Бүгүн 13 декабрда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, юстициянын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, юридика илимдеринин доктору жана мурдагы башкы прокурору Асанбек Шаршеналиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Митинг реквиемге башкы прокурор Максат Саналиев, прокуратура органдарынын ардагерлери, кызматкерлери, жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын жетекчилери, маркумдун жакындары жана кесиптештери катышты. Коштошуу зыйнатында башкы прокурор Максат Асаналиев сөз сүйлөп, Асанбек Шаршеналиевдин өмүр жолун, мамлекеттик кызматтардагы жетишкендиктерин, өлкөдөгү укуктук системаны өнүктүрүүгө кошкон зор салымын эскерди. Айсулуу Тыныбекова сүйүү баянын Алматы шаарында тартып жатат. Кыргызстандын балбан кызы, спортчу Айсулуу Тыныбекова буга чейин өз сүйүүсүн тапканын билдирип, көрөрмандарына сүйүнчүлөгөн. Ал эми учурда түгөйлөр Алматы шаарында Love Story'ге тартылып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу спортчу айым Instagram баракчасында сүрөт, видеолор менен бөлүшүп жатат. Ошону менен катар Тыныбекова тартылуу иштерине жардам берип жүргөн жакындарына ыраазычылык билдирип өткөн. Силердин мага кылган жардамыңарга рахмат. Өзгөчө күнүмдө жанымда болуп, колдоо көрсөткөнүңөргө ыраазымын деп билдирүү калтырган. УКМК Коргоо министрлигиндеги полковникти кармады. Пара алууга шектелип, Коргоо министрлигинин жардамчысы полковник кармалды. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, ага пара алуу, мамлекеттик же муниципалдык кызмат тутумундагы кызмат ордун бергендиги үчүн кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат ал башка аскер кызматкерлерин кызматынан көтөрүп, анын акысына акча алып жүргөндүгүн билдирген. Май айында полковник 100 000 сомдук акыга аскер кызматкерин башка жумушка которгону ачыкталганы маалыматта кошумчаланган. Учурда тергөө иштери улантылып, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Калпак кийгизишип, Бишкекке орусиялык футзалчылар келди. Бүгүн 13 декабрда Бишкек шаарына футзал боюнча Орусия улуттук курамасынын футзалчылар келди. Аларды аэропорттон Кыргызстандын футзал федерациясынын өкүлдөрү тосуп алышкан. Орусия футзалчыларына аэропорттон эле калпак кийгизилген. Бишкекке Орусиянын кыз-келиндер жана эркектер улуттук курамасы келди. Алар эртең 14 декабрда жана кийинки күнү Кыргызстан курамасына каршы эки жолдоштук беттеш өткөрүшөт. Манас аэропортунда таракандар аралап кеткен азык сатылып жаткандыгы тууралуу видео тарады. Манас эл аралык аэропортундагы жеке менчик соода түйүндөрүнүн биринде сатылып жаткан азыктын ичин таракан басып кеткен. Бул туурасында видеону Facebook социалдык баракчасынын колдонуучулары бөлүшүүдө. Тасмада данектер жана кургатылган жемиштер оролгон. Таттуулардын ичинде кичинекей көпөлөктөрдүн аралап жүргөндүгүн көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында анын ичинде таракан да бар. Билдирүүнүн алдына чет өлкөдөн келген коноктор туристтер келген жерди көзөмөлдөгөн, эч ким жок экендигин жазып калтырышкан. Окуя кайсыл убакта тартылганы боюнча маалымат берилген эмес. Азырынча аэропорттун тийиштүү кызматтары, санитардык, эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдары бул боюнча маалымат бериши элек. Мамлекет куруп жаткан батирлер качан берилери белгилүү болду. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Facebook баракчасы аркылуу мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан батирлердин алды жарандарга 16 декабрда тапшыраларын билдирди. Пайызы төмөндөтүлүп, баасы жеке курулуш компанияларга салыштырмалуу 2 эсеге жакын арзан. Эң башкысы өз убагында бүтүп жатат. Мындан ары ипотекалык компаниянын мүмкүнчүлүгү кеңейип, курулуштун саны дагы көбөйөт. Элибиз сабыр кылып турса, алдыңкы убактарда турак жайга болгон муктаждык чечилип кете берет. Албетте бир күндө же бир убакта барына жеткире албайбыз. Бул аракеттердин башталганына 1,5 жыл гана болду. Кыска убакытта биз көлөмдүү жумуштарды жасай ала турганыбызды далилдей алдык деп жазды ал. Эске салсак, Туманбаев ынтымак Ордо резиденциясындагы маалымат жыйынында жыл аягына чейин 2200 үй бүлө батир менен камсыз болорун айткан. Ошондой эле ал батирлердин баасы тууралуу дагы маалымат берген.
Дагы бир ата бейит пайда болобу. Аларча бейитинде казуу иштери жүрөрү айтылды. Бишкектеги Аларча бейитинде Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыковдун сөөктөрү жашырылган деген жер эми изилдене турган болду. Бул тууралуу тарыхчы Кыяс Молдокасымов жазды. Ушул жылдын жай айынан бери Аларча бейитине 2-3 курдай барып, ал жердеги сталиндик репрессиянын курмандыктары түн ичинде жашыруун көмүлгөн деген жерди тактап, ал жерге казуу иштерин жүргүзүп, изилдеш керек деген маселени көтөрүп келгенбиз. Бирок ал аракетибиз ишке ашпай келген. 12 декабрда аталган өтө олуттуу маселени мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич менен жолугушууда өзүнө айтууга мүмкүнчүлүк болуп жеткирдик. Буйруса президент тийиштүү мекеме жетекчилерине тапшырма бермей болду. Эми көптөн бери күткөн ишибиз алдыга жылып, Кара-Кыргыз автономиялуу облусун негиздөөнүн башында турган журт аталары Абдыкерим Сыдыков менен Абдыкадыр Орозбековдун сөөктөрү да табылып, дагы бир ата бейит буйруса тактала турган болуп калды деп жазды ал.